Can düynümde günüm var deyip durgan, Жүрегімде сүйім бар сүйіп тұрған, Құлағымда сыйқырды добушың бар, Қаным менің айланып жүріп тұрған. Қарегімде сүрәтті жашайтанын, Қараймдағы қайғымды азайтамын. Алда қайдан ағылып келіп тұрған, Сүйісінің дилімді тазартамын. Ене қатармаға жолық салып қойдыңыз бі? Же бақтаңызды беріп қойдыңыз бі? Апей, беті жоқ тастаңдаған. Урусы күш болса, есін доғы жығат. Ай, мұнын алмоншоқтай болған аялы бар. Ал үйде алдыма апа келіп аш қойып, сыйлап үйде отырады. Мен сағым неге жолық салам? Уж жолықтан айланғыр. Бүрөнің жақшынақай тұрмышын бұзып. Ой, ыйманы жоқ, ыймансыз. Сен жолықтан, баламдан, алиямдан айланғыр. Алияңыз адам болса, балаңызды арақ ішіріп, көчеге таштап қоймақ біле. Мына балаңыздың өзінен сұраңыз. Уғыңыз. Балаңыз талалап, арақ ішіп көчеде чылада жатқан жерінен үйім ап келіп, жуып тазалап, адам қылып алдым. Тұр кеттік. Бұғатын сені жырғатпайды. Алиям шықпалағына да тең келбейді. Үйде келінім күтіп атады. Тұра қоя, кеттік балам. Самаке, ушул жерде қуырап іштеп еле қойчу жаным. Қарашы ушундай ысықта. Сызылып. Жүр, андан көрі үйізі көреміз. Жүр, Самаке. Ай қатын, сен кімсің? Тұр нары, баламдан айланғыр десе. Сіз маға қиқырбаңыз. Апа, сіз кете беріңізші. Не дейді? Кете бер дейбі? Балам-ай. Бұл бүгінгілердің тізмесі. Қымбат бұл дарылар 5-ші палатаға алып барып қойсын. Мақұл. Аружан, экегиз төрөй турчу эненин камбасымы кандай? Жакшылап карап атасыңар бу? Қалауына келіп қалды. Азыр жақшы бары бұйырса. Саға рахмат айтып жатышат қой. Неге? Абдан адамгерчиликтүү. Ананда өз ишин мыкты билген дарыгер экен деп. Рахмат. Же бул сенин пикириң бе? Менин да пикирим десем болот. Бирок баары эле сени ушинтип айтышат. Жумуштагылардын баары эле сен жөнүндө кеп кылып отурушат. Тим эле башка сөздөрү калбай калгансып. Бул албетте жакшы. Демек биз жакшы иштеп атабыз.
Негизи эле курсакта жаткан ар бир наристеге кам көрүү бул атанын, эненин, жалпы коомчулуктун чоң милдети. Наристе мисал үчүн эненин курсагында жатканда кандай аң сезим менен чоңоюп жатса, ал наристе төрөлгөндөн кийин дагы ошондой аң сезим менен чоңоет. Ошондуктан биз баланы эненин курсагында жаткан кезинен көңүл бурушубуз керек. Ошондо коомчулуктун бактысы болот. Сен ушунчалык жакшы адамсың. Жакшы да дарыгерсиң. Сен дагы мыкты медайымсың. Не болду? Бир нерсе айтайын деп атасың? Жок. Айта бер уялбай. Сен менин жанымда дайым бирге болсоң дейм. Операция кире турчу. Эненин анализдерин даярдап атасыңарбы? Ооба. Бирок үй бүлөсү макулдук кагазын жазып бериши элек. Ойлонолу дептир го. Туура ойлонушсун. Бирок кандай болгон күндө дагы биз аларга туура түшүндүрүп коюшубуз керек. Алар эч нерсени билбей эле, эч нерсени түшүнбөй эле, кайра бизди күнөөлөй беришет. Ошондуктан жакшылап ойлонуп, анан чечим чыгарсын. Курсагың ачтыбы? Чогуу тамактанып келбейлиби? Рахмат. Сен тамактана бер, мен шашпай эле. Сен элдин ден соолугуна кам көрөсүң. Өзүң тууралуу такыр ойлонбойсуң. Эс алганды да унуттуң. Менин ден соолугумду ойлоп, ачка тогумду, кандай жүргөнүмдү билген бул медайымдын милдети эмес го дейм. Анда сага да тамак ала келейин. Рахмат. Жөн эле кой. Ача берейинби? Ачпай тур. Каяка келдик? Көзүңдү ачпа. Бутуңду чеч. Көзүмдү жумуп алыппы? Ооба, чече бер. Ача берейинчи. Ачпай тур. Качан ачам? Сабыр кылчы. Болчу, чыдамым кетип баратат. Эми ачсаң болот. Кандай экен? Рахмат жаным, мен бактылуумун. Кудай кут кылсын. Бул үйдү сатып алдыкпы же? Жок, эме бир таанышман ижарага алдык. Убактылуу жашап турганга башка квартира жашагандан көрө мебелдери жаңы, заманбап, ыңгайлуу, мага жакты. Сагач? Койчу. Эмне алдайсың кишини? Жакшы жаңылыгым бар деп. Ушунун эмнеси жакшы? Качанга чейин мен бирөөлөрдүн ижарасында жүрө берем? Бирөөлөрдүн укмуштарына суктанып. Жашабайм мен бул жерде. Андан көрө апамдыкына барып жашайм. Мен да апаңкына барайынбы? Күчкү болгун келсе бар. Ушундай укмуштай бизнесмен анан үйү жок. Интернетке чыгып жылдыз болосуң. Мени аяп койгондон го. Муйдусунан го. Келчи. Бул үй сеники. Эми биздики.
Чынбы? Чын. Бизге алдыкпы? Ооба. Жаным менин. Рахмат, жаным. Мен бактылуумун. Эми биз чындап бактылуу болобуз. Мен сага уул төрөп берем. Ооба. Бирок Эмне бирок? уул төрөп берем деген сөз мага тааныш. Акшоолаң айтчу эле. Анан өзү башкадан бозуп алган. Бардык эле аялдар окшош эмес да. Бирок мага кыйын кезде сен жардам бергенсиң. Тоодой азаптан куткаргансың. Менин сүйүүм куткарган. Жүрөктөгү дартты оңдош кыйын экен. Бирок ошол сен жүрөгүңдөгү дартың. Эски жараң менин да жүрөгүмдү оорутарын унутпа. Сен аны унута албай койдуң. Ал дайыма биз менен жүргөндөй, бассак да, турсак да. А мен сен жүрөгүңдө жалгыз болгум келет. Албетте. Ал жүрөктөгү дартты айыктырыш үчүн сенин жардамың керек. Экөөлөө айыктырышыбыз керек. Макул. Эгер дареметим эле жетпей калбаса? Жеткир. Бир аз эле калды. Чыда. Ынак? Үйдү кимге каттаттың? Үйдү сага. Бүгүндөн баштап ушул жерде шайыбыз болду. Эч кыйналбай. Азамат, өткөндөгү караганда жакшы жасап калыптырсыз. Окшошуп атабы? Акшоола, бутту түз кылабыз. Тизени бүкпөйбүз. Келиңиз, мен жардам берейин. Тизеңизди түз кылыңыз. Улантабыз. Көнүгүүчү калтырбаш керек да. Сен көп калтырып атасың. Антпеш керек. Убагы менен келип туруш керек. Өзүбүздүн көнүгүүлөрүбүз бар. Ошол көнүгүүлөрдү калтырбай. Кызыңызды төрөгөндө келчү элеңиз мурда? Жок, биринчи жолу келдим. Жок, негизи келип туруш керек. Жакшы барыңыздар.
Алтыным, мен сени күтүп атам. Тезирээк. Күтүп атам мен сени. Жок, алтыным. Тезирээк. Айнура. Бас бер. Эмне келдиң? Сен эмне? Кыйын болуп кеткенсиңби? Кимдин аркасы менен? Сенин ишиң эмне? Сен эмне өзүңдү кудаймын деп ойлоп атасыңбы? Алтыным, мен сага акыркы жолу эскертип коеюн деп атам. Кеч болуп калат. Эсиңе кел. Биздин оюн эч ак эле бүткөн. Жаңылышасың. Биздин оюн кызуусуна эми келди окшойт. Сага эмне керек? Биз баарын эсептешип бүтпөдүк беле? Сен эч кандай мени менен эсептешип бүтө элексиң. Сенин тетиги ынак менен жыргап өткөргөн ар бир саатың, минутуң, секундуң үчүн сен мага карыздарсың. Ошону менен эсептешесиң. Баары бүтөт. Баары бүткөн. Ал эми меники. Көрөбүз. Билесиңби? Дөөлөт деген тоголок болот. Бирөөнүн көз жашы менен алган арам дүйнө суу болуп келет да, суу болуп агып кетет. Эй, сен эле эмне? Адал акча таап атам деп ойлоп атасыңбы? Мен менен сенин ишиң болбосун. Сенин да ишиң болбосун. Ишим болот. Сенин тетиги ынагың менен өткөргөн ар бир күнүң, саатың, минутуң, ошонун баары үчүн мага карыздарсың. Ошонун баары менин эмгегим, менин мээнетим. Акыл азым. Мен аны менен дагы далай. Анын үзүрүн көрүп, жыргап, куунап жашашым керек. Мен сени жек көрөм. Ай. Рахмат. Анда эртелет. Канча керек? Айда, Азамат. 50 000. 50 000 элеби? Бирок бул акыркысы болсун. Мен сага 60 000 сом берем. Сомбу? Сом эмес, алтыным. Мага доллар. Доллар? 50 000 доллар? Мен сага эмнеге берем андай акчаны? Жок менде андай акча. Мен сага эскерткем. Ажыдаардын куйругун баспа. Эми табасың. Сен мени шантаж кылганың үчүн мен сени милицияга берем. Айнура. Жүрөгүм түшүп калды. Сен мени билбейсиңби? Эй! Мага оргозгандар шап эле. Өзү түшүп каларын билбейсиңби? Эсиңе келсе кет. Эртеле. Ойлом, берекем. Эсиңе кел. Çay.
Çay деп атам мен. Ой, азыр мына келатам. Елдің бәрін ойға тұрып. Мына. Ey атасы. Атасы. Капырай, уып койбойсуң бу? Ойға атам, дүлей болды деп атасың. Айта бербейсің. Жадағасы түнчүнде дағы жол тобылы қоныңды қойбойсың. Сагындым. Не? Кошнарды сагындым. Қайсы қошын? Кайсы кошун болмок эле. Унак менен окуш кылбады. Не қылайын анда? Унак менен сүйлөшүп атасыңбы? Сүйлөшкөндө эмне? Не деп атат? Кандай? Иштекен Апей, жолукканда кичине сүйлөшүп атасар? муш жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Карабайсың, бул мебелдерди чет мамлекетке чыгарсак деп атабыз. Көрдүңбү? Мен деле мактап койсоң болот. Жакшы. Мактабагандачы. Менин абышкам аябай сыймыктанам да мен сени менен. Менин абышкам эң сонун абышка. Жакшы ата. Жакшы ишкер. Эмне деп мактанам? Абышка. Кайра абышка дейт. Күйөөм деп деле койсоң болобу? Же эмне абышкалыгыма жетип эле турушуң керекпи? Анын эмне дейин анан? Жаман абышка дейинби? Кээде өзүмөн корком, көз тийип кетпесин деп. Карачы мына биздин мебелдер кайсы гана мекемеде жок. Кайсы гана офисте жок. Бала бакча, мектептерде бүт турат мына. Эгер ушул биздин долбоор ишке ашып кетсе, мынага көздүккө. Анда көрөсүң ошон. Биздин эмеректер чет мамлекетке барып, Кыргызстандын атын чыгарат. Ошондо мактанганды көрүп алышында. Сүйлөгөнүм сенинден өйдө болуп калат го ошондо. Болсун. Мен мактаганда эмне? Таңыр. Эл мактасын. Кудай ыраазы болсун. Туура айтасың. Жатпайсыңбы? Эртеңде башым оорур дейсиң анан. Жанагы мунака дагы айтсаң болот, жашынакай сүйлөшүп көйүлбесин. Айтып элатам. Айтканда эмне кайра эле айта бермек билем. Айтканда эмне? Жооп жок. Билесиң да, көк. Бир карарсак агарбайт го чиркен. Эмнеге карайыптыр? Каяктан билем, мен караттым билем. Сурабайсың бузуну. Акшола да билбейт эмнеге таарынганын. Сура, өзүнөн барып. Мен сурайм эмне? Ушакча аялдардай болуп. Билбей айтпайбы? Билбесе койсун кой. Эртең иш бар. Жаталы. Жаталы, абышка. Өчүр эме, жаталы. Эмне эле чалып атат? Эмне болду? Кантип уялбай чалып атат? Элдин баары кеп кылып атышат. Не деп? Акшоола башка бирөөдөн боюна бүтүп калганы чынбы деп. Мындан ары ал телефон чалса деле сиз жооп бербеңизчи. Кантип уялбай чалып атат, түшүнгөн жокмун. Жумуштагылардын баары эле менден сурашат. Шеф Америкада жүргөндө Акшоола башка менен жүрүп анан ошондон боюна бүтүп калганы чынбы деп. Сен эмне дедиң? Мен кайдан билем дедим? Эгерде баягыда өз көзүм менен көрбөсөм, мен да Акшоолага тартмакмын. Баягыда аны клубтан көргөндөн кийин. Каяктан? Клубтан. Кыпкыска көйнөк кийип,
Бийик туфли кийип, кара очки тагынып алыптыр, тим эле ошентсе эч ким тааныбай кала тургансып. Мен да а дегенде ишенген жокмун, анан кыздар айтат тетиги акшы болобу деп. Таң калам. Кантип сиздей мырзаны башкага алмаштырат, түшүнбөйм. Мен сизди бир көргөндө эле сүйүп калдым, Ынак Кабылович. Акшы болсо сырты жалтырак болгону менен ичи билбейм, кантип сизди ал башкага алмаштырат, түшүнбөйм. Биздин таксиби? Жүр кеттик. Сиздин кан басымыңыз мурдагыдан да жогорулап кетиптир. Мындай көрүнүш менен сизди ооруканага жаткырыш керек? Жок. Мен азыр ооруканага жата турган шартым жок. Мен дарыгер катары, сизди жакшы билген адам катары мен сизге кеңеш берер элем. Өзүңүздү ойлобосоңуз дагы алда наристени ойлосоңуз акшы боло. Арнас. Мен жакшы элемин. Макул. Анда мен сизге дарылар жазып берейин. Ушуларды үйдөн үзгүлтүксүз ичиңиз. Мына. Бул витаминдер. Ушуларды ичсеңиз сизге жардам берет. Рахмат. Азыр эмне кыласыз? Уколго барам, андан кийин үйгө барам. Менин иш күнүм да бүттү. Жүрүңүз. Экөөбүз чогуу чыгып, алда витаминдерди алалы, анан мен сизди узатып коеюн. Мейли. Сиздин канча балаңыз бар? Мен үйлөнө элекмин. Бирок жүрөгүмдүн ханышасы бар. Ал абдан жакшы кыз болсо керек. Албетте. Бирок ал мен жакшы көрөрүмдү билбейт. Айтыңыз да. Айтсам таарынып калабы деп корком. Сиздей жигит жакшы көрөрүн билсе, таарынбайт го. Албетте. Ал сизге бир суроо берсем болобу? Сиздин жүрөгүңүздө бир түпөйүл бардай сезилет. Ошол нерседен улам кан басымыңыз жогорулап жатканын дагы билем. Угасызбы? Арнас, билесизби? Ушунун бардыгы сиз тез жардам менен келген күнү башталган. Бактылуу жашоо бир туруп өзгөрүп кетет деп ойлогон эмесмин. Жумушта отурсам, бир аял телефон чалып үйүнө чакырат. Ошол күнү ынак чет өлкөдөн учуп келмек. Бара албайм десем, такыр болбой келишимди каалады. Үйүнө барсам, Лилия деген аял чыкты. Ынактын жүрөгүндө башка аял бар. Экөөңөр урушасыңар. Ал сени таштап кетет деп. Мен ишенген жокмун. Акча берсең, күйөөңдү кайтарып берем деди. Кетип баратсам, кыйналганыңда баары бир мага келесиң деп. Үйгө келсем, ынак үйдө экен. Бирок
Менин ынагым эмес. Таптакыр башка анак болуп калыптыр. Менден шек санап, жаман сөздөрдү айтты. Анан мени таштап кетти. Сиз ошондо эмне? Ынак эмне болгон чоо жайын айткан жоксузбу? Ошонун баарын угуп отурат дейсизби? Демек ынак жакында эркек уулду болорун билбейт экен да. Канча жолу телефон чалдым. Жооп бербейт. Мен ынакты көрсөм гана. Арнас, сизге чоң рахмат. Мен барайын. Сиз азыр жолдон дүкөнгө да кирем деп атасыз. Азыр ушундай кезиңизде сизге оор көтөргөнгө болбойт. Мен сизге жардам берип коеюн. Анын үстүнө убактым да экенин. Кайсыл дүкөнгө киресиз? Үй жактагы эле баралы. Айтмакчы. Сизге дарыканага кирип витаминдерди алыш керек. Ошол витаминдерди үзгүлтүксүз ичкенге аракет кылыңыз. Макул. Автор Алыкул Осмонов менен педтехникумда чогуу окуган дейт. Акын менен ар дайым жакын мамиледе болгон. Өмүрүнүн соңку Келиңиздер. Апамдар! Апа, Кудай тилегиңди берсин. келип калдыңыздарбы айылдан? Жаным кызым. Апа, көпкө күтүп калдыңыздарбы? Эчтеке эмес. Кандайсың өзүң? Кечирим Бериңиз, сурайм. мага бериңиз. Жакшы. Кыйналбай элесиңби? Акырын. Жакшы жүрсөң болду. Кандай Саламатсыз, келдиңиздер? папа. Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Өтө кой. Рахмат. Апа, биз азыр. Жүрө кой алтыным. Атың ким? Арнас. Каякта иштейсиң? Дарыгермин, апа. Бул элге керектүү кесиптен тандаган экенсиң. Буйруса. Ынактын жора жолдошторунансың го. Апа, уруксат берсеңиз, мен бара берейин. Каякка айланай? Айылдан согумдун этин алып келгем. Эт жеп, сорп ичеп дегендей. Рахмат, эмкиде. Зарыл жумуштарым бар. Мен уруксат берсеңиз бара берейин. Уруксат. Саламатта калыңыз. Саламатта барыңыз. Мейлиңиз. Сезим. Чоң апа. Атаңа телефон чалчы балам. Чалып атам. Алло? Ато? Ой, бул ким? Атамды чакырып коесузбу? Чоң апа? Бүгүн деле чалсам, атамдын телефонун башка бир аял кайра алып атат. Акшола. Бул эмне? Ынактын телефонун кол алдындагылар да колдонуп калганбы? Кээде ушундай да болуп турат, апа. Келиңиz. Атам келди. Кызым кандай? Жакшы. Үйдө ким бар? Үйдө чоң апам анан биз. Биз дегениң ким? Анас байке, сиздин досуңуз. Ой, Арнас байке кетип калганда. Кандайсыз, апа? Кудайга шүгүр. Жакшысызбы? Кечке чейин эле каякта жүрөсүң, Ден соолугуңуз кандай? Жакшы. Эмне кеч? Жумуш, апа. Ден соолуктарың, иштериң. Жакшы. Өзүңөр кандай? Тууган урук жакшыбы? Кудайга шүгүр. Бары жакшы. Кайра качан кетесиз? Сен кызыксың го. Бүгүн жаңы эле келбедик. Эмне куйсуңбу? Жок. Мен силерди алып кеткени келдим. Жүрүңүз. Каяка? Туругула кеттик. Сезим? Каяка? Үйгө, апа. Акшола. Бери мындай басчы. Дегисер соосуңарбы? Ынак. Жок дегенде. Апамдын алдында күнөөмдү айтып туруп кетчи. Ай күнүнө жетип турган эмени ыйлатып. Бул эмне кылганың?
Мен сенде мындайды күткөн жок элем балам. Өзүн аябасаң дагы, курсактагы баласын аясаң болбойбу? Ал менин балам эмес. Эме дейт? Ынак. Ушуга кантип тилиң барды? Ай. Алдандай кылыынды. Балаңдын атасы Арнаска көргөз. Ынак. Арнас? Ай. Аяқшы ола. Бері мені қарачы. Қана айтшы. Арнас деген жігіт жанағы келіп кеткен жігіт бе? Қағылайын апаке. Бұның бары қал. Қал, апаке, қал. Шомдық. А сен еш нәрсеге қапы болма болам. Ачуланбағындағы. Қатын жолда. Бала белді. Құдай өміріңді берсін. Қадырыңды білбеген қатынға қор болбоғын, балам. Апа, апа. Апа дебе. Апа. Эх, ақшола. Керек болса мен сені өз баландан да артық көрчілем. Жүзің құрусын сенің. Апа. Ақшола. Апа. Ел қараған баламдың бетін жері қаратты. Жүзің құрусын сенің. Мен сені ешқашан кешірмеймін. Жүзің құрусын. Кеттік, апа. Кеттік, балам. Сезім, кеттік жүр. Жоқ, мен апам менен қалам. Қалса қалсын. Атасы керегі жоқ болса қалсын. Кет. Апа, отырыңыз. Апа, Қорқпа, балам. апа. Кичинекей, десе. Acar, arman жазы жамғыр жады. Жар, жарым бөліп салды тақтыр. Шолаң, ақ шолаң ал олосо. Ынанғаның ынағың мен улам қарап сен тарапты. Андай эми қайрадан баштайлычы күздің демин. Гүлменен байлайлычы жазғы бақта. Жарым мен күтім сені. Құса болып ізденіп келдім, жаным сусағанбы. Bizdeki sezim canım gülzarlardan. Jarım men kütüm seni.